маселеси чечүү боюнча эң биринчи этапта биз 2-январдан баштаганбыз, жаңы жылдын башында эле. Ал жана скважиналарды, эски скважиналарды реабилитация кылып, анан жаңы скважиналарды казуу боюнча. Ал биринчи этап бүтүп калды. Бул кийин суунун объемунда көбүрөөк сурат да жаңы насос койсо. Яган бул 3 литр сип. Феррас ушул. Аны бияка алып келип Бол жагы кеткенде 250 мега кетет. Эчтекени күтпөй эле жасай бериш керек. Эчтекени күтпөй эле параллельно могу сууга тиешелүү жумуштун баары бирдей жүрө бериш керек. Yaxşı çıkıyor da ya. Объемда жакшы. Биз азыр 400 километр калса деп билесизби? Жумуш көп болот. Тешебиз тардын баарын буюрса. Жакшы, молодцы. Мондай бактерия станоклар азыр биз реабилитация жана жаңы бурулуп жаткан жалпы 12 ушундай бактерия станок болот. Ал эми азыркы биздин Феррас деген биздин скважинабыз секундасына 65 куб суу берет. Суткасына 1,5 минуттан ашык суу берет да. Азыр биз расчет кылып атабыз. Эгер биз ар бир скважинадан ушундай 1,5 минуттан суу алсак, Кудай буюрса, мындан сырткары биздин дагы бул биринчи проектибиз, мындан кийинки проектибиз суу кампабыз бар. Ошондо биз шаардын эли жанагы жааган мезгилде үзгүлтүн суу тазасы менен камсыз кылуу тапшырмасы үстүндө иштеп жатабыз. Жакынкы айларда Кудай буюрса бул долбоорго бүтүп аягына чыгат. Бизде билесиңер жылына 30 жол суу өссө, ошонун 28, 80-90% кызыл кыштак деген коктон өчөт. Бул боюнча ошол долбоор башталган. Азыр ошол жердин өзүнө биз 7 ловушка курдук. Бул ошол сууну кармап турчу бассейн, селди кармап турчу бассейн. Бул эми кече байкасаңыздар керек, мына март айында 2 жол суу жамыр жаады. Ошондо көгүттү суу өчөт деп болочкон жок, себеп ошол ловушкалардын эсебинен өчкөн жок да. Ал жерде ошол 7 чоң бассейн бар. Сел келгенде ошол бассейнге бурулат. Бассейндер толуп 7 толгонго чейин биз 5-6 саатты кармай алабыз да. Ошо мененчи. Азыр моун баары жүстөлөт, моун түнүн суу өтөт эми баста такай. Ооба, основной суусун өтөт, наракта өтөт. Бирок суу сел келгенде жайында бияк өтөт. Мына жер 5 см бийик болуп калыптыр эле. Мээрби? Ошого азыр. Ошо. Отур эле. Орозо кабыл болсун. Бул бийик болот, бул сваркалаганда ошо менен туруп калат, э? Бир келет эле. Анан тиги жактанда ошол жерден резкий 7 метрге түшөт суучу. Бул деги. Ошончо напор нормально болот да бияка. Түнөш керек бияка. Бүтмөйүнчө. Капап келдим бияка. Анан бияк түшүп наракта өтөбүз. Наракта беттин шлюздүн курушубуз керек. Ал жерде 3 күндүк иш бар. Стыктар эчтек болбойт бекен, ажырап кетпейт бекен? 2 метр жердин астына кирет. Анан үстүнө чоң таштар коюлат. Анан мынанын ичине бетон куюлат. Анан буга еще уланат. Азыр ичке жердин астына койгондо анан билинет. Бул негизгиси ошол баягы таза суу чечүү максатында мээрдин ташымасы менен жасалган жумуш. Биз ушул Төлөкөн айын аралап өткөн Одогочон каналы бар. Бул ошол сел келгенде, эки сел келгенде, баягы эки коктудан бул жерден сел акпайт. То есть бул канал селдин үстүнөн келген таза суу. Бул жерде коопсуздугу боюнча биз ошол атайын адистерди чакырдык. ШЭСтин кызматкерлери келип өздөрүнүн оң баасын беришти. Азыр как раз биз экспертизага дагы бердик. Бул жерде ошол эң негизгиси эле баягы жамгыр жааганда, акбура улайланганда таза сууну жанагы биздин плотинага алып баруу маселеси да. Негизгиси бул өзгөчөлүгү бул ашар жолу менен болуп атат.
ашар жолу менен Кудай буйрса бир жакынкы 10 күндө биз бүтүрүп пайдаланууга беребиз. Жетишесиңерби? Турбалар эле мындай эле. Жана колодецке койгондой турбаларбы? 5 метрге Узундугу 5 метрге. Биринчи этап менен азыркы Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн каналдан тартып атабыз бир труба менен, бул ашар жолу менен чогуу. Бул ушу биринчи этап бүтүп калды, Кудай буйрса. Анан кийин эми экинчи этабы менен жайында резервуар курулат. 6000 кубтан 4 резервуар. Баары бириге 24000 куб. Ошо менен экинчи этабы менен жай менен курулуп бүтүп калса, ошо менен суу маселесин чечип коебуз, Кудай буйрса 100%. Анан эми кийинки АБР менен 3-чү этап бар. Бул 2 жылда, 3 жылда аша турган. Папандан турба тартуу боюнча. Ал 3-чү этап. Эми ал бир 2-3 жылдын ичинде ашышы мүмкүн. Ага чейин биз өзүбүздүн каражат менен суу маселесин чечип койгон атабыз, Кудай буйрса, быйыл жай менен.